Француз архитектору Поль Гурда менен Алматынын тарыхый борборун эмне байланыштырып турат? Эмне үчүн Кытай архитектору Хон Пикке салган Жаркент мечити бүгүнкү күндө жалгыз сакталып калган? Валихановдордун Сырымбет куруу жайы кай жерде жайгашкан? Айтууга татыктуу курулуштар, унутулган ысымдар жана көп билбеген фактылар, жаңы тарых, улуттук колорит — ушунун баары Грэнд Уэллингс көрсөтүүсүндө. КМШдагы эң мыкты эс алуу багы, Астананын борбордук бакчасы жана анын архитектуралык ландшафттык ар түрдүүлүгү. Нурсултан Назарбаев жана Казакстан жоогазын түрлөрү, Алматынын эс алуу жана маданияттык борбордук эс алуу багынын кайталангыс ландшафттык архитектуралык гүлдүү аспекти. Өскемен этно айылы, Чыгыш Казакстандын сейрек кездешүүчү долбоору. My name is Gansham and I study here in Astana Medical University. Менин атым Шамил, мен Индиядан келдим. Мен Казакстанда жана бул эс алуу жайларында биринчи жолу болуудамын. Бул жерге окуйын деп келгем. Бул абдан жагымдуу жай экен. Жашыл, кооз суу оргумалары. Менин бул жерде көрүп турганымдын баары мага абдан жакты. Yeah, we can feel the nature over here. And I have been here, it's my first time over here and I can see everything, it's all good. It's all good. Борбордук деп аталган бакчанын борбордук аллеясынын кире беришинен келгендерди сааттары менен металл стелласы тосуп алат. Аны тургузгандан 2 жыл өтүп, ал элдик Астананын Биг Бени деген аталышка ээ болуп калды. Анын алдында кездешүүлөрдү көп белгилешет. Часы, они сделаны. Сааттар алар металл түзүлүшүнө бекитилген мрамордон жасалган. Сааттын бийиктиги 32 метрдей. Аба ырайынын шарты сааттарга таасир тийгизбейт. Ал үчүн баары толук аныкталып тургузулган. Алар мүнөтүнө мүнөт жүрөөрүн, буга окшогон көлөмдө объект үчүн жана ачык асман алдында тургузулган десем маселе жок. Бирок негизинен туура убакытты көрсөтөт. Нужно все-таки под открытым воздухом. Нет, но в основном они показывают точное время. Бактылуулар убакытты карашпайт. Борбордук аллея жаштардын сүйүктүү орду. Өспүрүмдөр жана студенттер маектешүү үчүн мында чогулушуп, кээде импровизациялык концерттерди уюштурат. Я могу с уверенностью сказать, что парк — это сердце. Эс алуу багы Астананын жүрөгү экендигин мен ишенимдүү айта алам. Анткени жаштар, элдер баары ушул сейил бакта чогулушат. Алар мында шаардын ызы чуусунан алыс болушат. Үй бүлөсү, достору менен жолугушуп сейилдешет. Мына биз келген сайын гитарада ойнойбуз. Эс алуу багы бул башка ажайып жайлардын бири деп айтсам болот. Сейил бакка келгенде баарын унутуп коесуң. Ал жан дүйнөңө жылуулук тартуулайт. Ошондуктан бала кезимде ата-энем менен көп келчүбүз. Ал учурлар менин эсимде эч унутулгус болуп калган. У меня остались очень теплые воспоминания об этом. Шаардык сааттын жанында 4 үңкүрдөн турган композиция орун алган. 4 деген сан бекеринен эмес. Ар бир үңкүр жыл мезгилдеринин белгиси. Шаардык сүрөтчүлөрдүн ою боюнча долбоор мозаикалык техникада аткарылган. Входная группа, она символизирует собой времена года. То есть Кирүү тобу жыл мезгилдердин белгисин берип турат. Кыш, күз жана жай мотивдери ачык көрүнбөйт, бирок өң түстүк белгилер мезгилдерге дал келет. Үңкүрлөр дагы өз алдынча белгилүү бир кызыкчылыкты алып турат. Аларга суу тик ылдый агып түшөт. Ысык күндөрү балдар бул үңкүр алдында сууга чөмүлүшөт. Бул дагы өтө белгилүүлүк менен колдонулуп келет. Там уже детки постарше тоже пользуются огромной популярностью. Тургак суу оргумасы шаардык эс алуу багынын өзгөчө сыйлыгы. Аны 2014-жылы курушкан. Бул биринчи жана азыркы учурда жалгыз жасалма булак. Мында эчтиктүү түрдө чөйчөк жок. Оргума суусу гайзер сыяктуу туура жол такталарынын алдынан атырылып чыгат. Жайкы аптаптуу күндөрдө сергөөнү каалоочулардан кутулбайт. Он особенный, потому что он... Ал бөтөнчө, анткени ал кургак. Биз анын үстүнөн белгилүү бир программа боюнча иштеген учурда өтө турган болсоңуз суу пайда болот. Ананда сууну көрмөйүнчө бул жерде кандайдыр бир суу оргума бар экендигин түшүнбөйсүң дагы. Белгилүү убакытта маал-маалы менен абдан жогору көтөрүлүп турат, ылдый түшөт, анан таптакыр жок болуп кетет. Укмуштуудай заманбап суу оргумага карабастан жана башка аллеялардын ландшафттык архитектуралык курулушу менен аткарылган. Борбордук эс алуу багы бул Казакстандын эски сейил багы. Анын тарыхы белгилүү. Акмолодо соодагер Кубриндер үй бүлөсү тарапка кетет. Жол жээкти бойлогон сквер көп убакытка чейин Кубриндик деп аталып келген. Парктын түптөлгөн мезгилинен бери биздин күнгө чейин бир гана дарак сакталып калган. Ага азыр 120 жыл болду. До сих пор здесь
Азыр бул жерде 100 жыл мурун отургузулган теректердин бири дагы эле өсүп турат. Башкача айтканда, ушунчалык чоң терек, кара терек ал азырда жашап жатат. Эс алуу бакта аны карап өстүрүп жатабыз. За ним ухаживаем в парке, получается. Бул жерде ар бир өзүнүн жан дүйнөсүнө жакын ишин таап алат. Кээ бирлери жигердүү эс алуунун пайдасына тандоо жасаса, башкалары күнөстүү көк чөп үстүндө мемирегенди жактырып калышкан. Анан да мунун бардыгы шаардын чок ортосунда жайгашкан. В парке нам нравится проводить так семейные. Сейил бакта үй бүлөлүк эс алууларды өткөрүү бизге абдан жагат. Бул жерде жөн гана көк чөпкө олтуруп, эс алуу үчүн көп орун бар. Ложиться на траве и отдыхать. Байтерек Астана долбоорунун автору Акмурза Рустембековдун эскерүүсүндө мындан 20 жыл мурун борбордо которуу мына бул талаада бактар өсүп, ландшафттык архитектура жөнүндө сөз жүрүп жана жаратылыш менен шаардык чөйрө айкалышат деген ишенүү кыйын эле. Те маленькие деревца, которые сажались таких жутких. Ушундай үрөй учурган жаратылыш шартында отургузулган кичинекей талдар. Азыр карасам алар 5, 7, 10 метрлик дарактар болуп калган экен. Анан ошол жерде учактан конуу маалында көрөсүң. Бул аралашып жана бул жаратылышта шаардык чөйрөдө жашап кетүү. Бул абдан маанилүү. Этой природной составляющей. Это очень важно. Сейил бактын дагы бир архитектуралык жаңылыгы Убакыттын дарыясы. Канал жердин деңгээлинде жайгаштырылган. Ал аркылуу күн чөйчөгүнөн суу агып турат. Дарыя түгөнгүс гана болбостон тез агып жаткандыгы менен убакыттын белгиси катары көрүнөт. По задумке Архитекторлордун ойлогону боюнча бул чөйчөк күндү символдоштуруп турушу керек эле. Бирок биздин эл кайсы архитектуралык курулуш болбосун эсте калчу аталышты берүүнү жакшы көрөт. Кантсе да аны эл арасында түбү жок алтын тоо казан деп жүрүшөт. Ошондо Убакыттын дарыясы ал чөйчөккө агып келип, жогору көтөрүлүп кайра агып түшөт. Жалпысынан борбордук эс алуу багы эми комплекс катары болуп калды. Сууда эс алуу зоналары, кум жээк жана ачык бассейндер бар. Спорттук тилкеде жарыш жолдору менен лыжа роллердик трасса бар. Жанында жыл мезгилдерине жараша шайтан араба жана лыжа тепкендер үчүн атайын аллея бар. Ежедневно посещаю парк. Мен күн сайын бул эс алуу багына келип турам. Бул жерде шайтан араба жолдору жана жарыш жолдору абдан жакшы. Азыркы учурда оңдоо иштери жүрүп жатат. Асфальттын сапатын алмаштырып жатат. Жолдорду бекемдешет. Бул өтө жакшы. Это очень хорошо. Борбордук Сейил бакта жакынкы убакытта ата мекендик Олимпиада оюнчуларынын аллеясын ачууну мерчемдеп жатышат. Тематикалык зонанын негизги архитектуралык чечими болуп олимпиадалык шакекчилер болгон. Ну, так как перед нами сейчас находится... Азыр биздин маңдайыбызда Даулет спорттук комплекси тургандыктан, башкача айтканда бул имарат спортко ылайыкталган. Анын жанында мындай олимпиада оюнчуларынын чакан аянтчасын куруу чечими болгон. Азыр ал кандай кейипте турган болсо, ал толук бүтө элек деп айтса болот. Анткени периметр боюнча бул аянтчада биздин олимпиада оюнчуларынын сүрөттөрүн жана алардын жетишкендиктерин жайгаштыруу керек. Азырынча бул болгону архитектуралык курулуш. Чемпионов и все их достижения. Пока сейчас он чисто архитектурное сооружение. Өткөн жылы борбордук Сейил баг КМШдагы эң мыкты көңүл ачуу Сейил багы деп таанылды. Сочидеги Хрусталь дөңгөлөгү сынагында ал жерде көңүл ачуу жана эс алуу индустриясындагы чыгаандар аныкталат. Жеңүүчүлүккө Москвадан, Санкт-Петербургдан, Минск, Тбилисиден жана башка шаарлардан 160 Сейил баг ат салышат. Калыстардын баасы боюнча Астананын борбордук Сейил багы өзүнүн көп функционалдуулугу менен сыйлыкка татыды. Мы участвовали впервые Биз биринчи жолу миллион адамга чейин номинациясына катышканбыз. Анткени мурда эс алуу бакка келгендердин саны жай мезгилинде 200-300 миңге чейин жетип, ошондо биздин шаар миллиондук болгон. Эмне үчүн биз өткөн жылы катыштык? Анткени экспого келишкендер көп болду. Ошол үчүн приезжали на экспо, и вот, получается, мы тогда могли участвовать. Сейил баг ушул жеткен жеринде токтоп калуудан алыс. Жылдын аягына чейин конокторду 22 метрлик бийиктиктен көз салуучу дөңгөлөк таң калтырат. Ал жээкте орнотулат. Алматынын маданият жана эс алуу борбордук Сейил багы республикадагы эң эски бакчалардын бири. Аны алматалыктар дагы Казакстандын түштүк борборунун коноктору дагы чын дилинен жакшы көрүшөт. Ал улуу моонга Горький эс алуу жайы катары көбүрөөк таанымал. Советтик мезгилде сен Алматада болгон жоксуң. Эгер сен анын аллеяларында сейилдебесең деп тамашалашкан. Чындыгында бул жер дээрлик жарым кылымдан бери шаардыктардын бош убактысы үчүн негизгилердин бири болуп келет. Атмосфера вообще-то...
Атмосфера эң сонун. Алматыдагы бардыгы ушул жерде го деп ойлойм. Майрамдык маанай баары жакшы. Бардыгы түркүн түстүү. Мен жакшы эс алып жатам. Я так отдыхаю. Сама природа, сама. Жаратылыштын өзү мындагы жагдай, аура бул жердеги эл кандай кубанганы сезилип турат. Бул жерге бир гана жакшы сезимдер үчүн келишет. Балдар дагы бактылуу. Алматылык Валентина Иванова Сейилбакка дайыма келип туруучулардан. Мына бул дарак алдында анын 50 жылдык жашоосу өткөн. Сейилбак жана анын дайыма келүүчүсү экөө чогуу өсүп чоңоюшкан. Аны менен жаш кезинен жана бой жеткен мезгилинен эң сонун мүнөттөрү байланыш. Выпускной вечер, встреча с любимым, потом что у нас еще тут? Бүтүрүү кечеси, сүйүктүү менен жолугушуу, кандайдыр бир иш-чаралар болгон. Айтмакчы, музыкалык аянтта артисттер келишкен, кызыктуу концерттер болгон. Ар бир эс алуу күндөрдө жана майрамдарда келип көрчүбүз деп айтсак болот. Абдан эс алаар элек. Балдар чоңойду, эми минтип неберелер менен дагы кубануу менен мында келип эс алып кетем. Вначале росли, теперь внуки, вот так. Я с удовольствием до сих пор хожу и даже еще буду ходить. Бул өзгөчө жайдын тарыхы 1856-жылы башталган. Ошондо Верный гарнизонунун офицерлеринин эс алуусу үчүн бул жерге Казен бакчасы түптөлгөн. Биринчи жолу жазы жалбырактуу жана ийне жалбырактуу дарактарды окумуштуу Криштопенко отургузган. Ал алгач жергиликтүү климаты жана жер кыртышынын же топурактын түзүлүшүн изилдеген. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Верный чебинин аймагында Борбордук Орусиянын климаттык шартына мүнөздүү болгон дарак түрлөрү өсөт. 1868-жылы бул жерге Пензанын бакчалык училищасынан жана Ташкенттин Никитск ботаникалык багынан көчөттөрдү жана уруктарды алып келишкен. В этом парке один из первых ковров. Бул Сейилбакта Советтер Союзунда биринчилерден болуп гилем гүлдөрүн отургузуп башташкан. Жана азырдагы алар борбордук кире бериште бар. Гилем гүлдөрү булар Союзда эң мыктылардын бири болуп эсептелген. Борбордук аллеянын сонун гүлзарлары дайыма парктын визиттик картасы болуп калган. Флористтик жана бак өстүрүүчүлөр гүлдөрдүн сортторун жана өсүмдүктөрүн туура жана эстетикалык түрдө тандашканын архитектор Акмурза Рустембеков баса белгилейт. Бирок заманбап мамиледагы өзүнүн көрсөтмөлөрүн таңоолайт. Скверлердин, аянтчалардын жана сейилбактардын аймагына ландшафттык архитектура киргизилет. Хорошие примеры создания ландшафтной архитектуры, да? Это не только там сочетание разноцветных, да, кустарников. Ландшафттык архитектуранын жакшы мисалдары бул түркүн түстүү бадалдар, дарактар жана гүл аянттарынын бири-бирине дал келгендиги гана эмес. Бул кандайдыр бир көлөмдөрдү табигый өсүмдүктөр аркылуу куруу эле эмес. Башкача айтканда, ушул жана толукталган эстетикалык кабылдоо. Мүмкүн бул негизги ролду ойнобойт, бирок ал тескерисинче толукталып турат. Восприятие была вот дополнена этим. Она, может быть, не самую главную роль в городской среде будет играть, но это должно быть, наоборот, дополнять. Советтик мезгилде бактын архитектурасы Сейилбак үчүн бүтүндөй доор болгон. Анда социалдык чындык жана классикалык сталиндик ампир үстөмдүк кылган. Ар түрлүү скульптуралар пролетарийлердин жана пионерлердин образын ачып берген. Бул стилдин өз белгилеринин бири бүгүн да сакталып калган. Башкы кире бериштин классикалык түркүктөрүнүн тизмеги стилге келтирилген түркүктөр менен келгендерди туура кире бериште тосуп алышат. Конструкция парка первый раз был в 1934 году. Тогда был заложен. Сейилбакты кайра жаңыртуу 1934-жылы болуп, ошондо арка орнотулган. Ошол учурдан баштап бул арка тарыхый архитектура болуп эсептелип келет. Ал ар дайым түсү өзгөрүп, түзүлүшү өзү да жаңыланып турат. Арканын кирүү бөлүгү өзгөрбөйт. Ал дайыма Алматы шаарынын тарыхый архитектурасы болуп кала берет. Архитектурная, историческая архитектура города Алматы. Казен бакчасы 1935-жылы Горки паркы деп атын өзгөрткөн. 5 жыл өткөн соң 1940-жылы жазуучуга эстелик орнотушкан. Ошол эле мезгилде сугаруу үчүн өзгөчө арык тутуму жана биринчи аттракциондор пайда болгон. Жасалма бөлмөнүн жээгине эс алуу базалары жайгаштырылган. 1965-жылы бакча Советтер Союзундагы эң мыкты деп таанылып, 1980-жылы анын аталышына Борбордук деген мартабаны коюшкан. Бүгүнкү күндө Сейилбактын аймагы 42 гектар жер аянтында созулуп жатат. Анын маанилүү бөлүгүн жасалма бөлмө ээлейт. Ал шаардыктардын жакшы көргөн жайы. Бул жерде ижарага кайык алып, убакытыңды романтикалуу суу үстүндө сейилдөө менен өткөрсө болот. Көптөгөн аттракциондор бардыгына жаш өзгөчөлүгүнө карабастан табитине жараша көңүл ачууну таап берүүгө жардам берет. Ал эми жигердүү эс алууну каалагандар спорттук комплекске жана аквапаркка бара алышат. Полностью преобразился.
Видите, в наше время это наши годы были. Ал толук жаңыланган. Көрдүңүздөрбү, ошол учурда биздин мезгилде биз үчүн абдан кызык болгон. Азыр мен бой жеттим. Азыр деле мага бул жер кызык. Ушундай көптөгөн кызыктуу каруселдер пайда болгон. Балдар кандай кубанышат, канча эл келет. Бул сейилбак башка чет элдиктерден эч ким калышпайт деп ишенимди айта алам. Европейским странам ничем не уступает, это точно скажу. Бакчада теннис аллеясы, күнөстүү газондор жана жаркыраган гүл текчилер алматалыктардын бир гана эс алуучу жайы эмес, заманбап шаардагы чыныгы экологиялык фортпост десек болот. Я приехал, скажем так, с частным визитом в гости. У меня здесь очень много родственников со стороны мамы. Меня, конечно же... Мен бул жерге жеке визит менен конокко келгем деп айтсам болот. Мында менин апам жактан туугандарым көп. Мен бүгүн сиздердин этно айылыңыздарда болдум. Бул албетте мени кубандырды. Баары жакты. Эң сонун эс алууга жана көрө турган бир нерселер бар. Жан дүйнөңдү байыта аласың. Балдардагы кичине кезинен эс ала алышат. Мына бул улут аралык достук мамилени жакындаштырат. Ошондуктан муну ким ойлоп куруп койгон болсо, абдан чоң рахмат. Биз өзүбүздүн республикабыз Алтайда Өскемендин жакшы тажрыйбасын үйрөнөбүз. Надеюсь, что мы у себя в Республике Алтай будем все хорошее, весь хороший опыт перенимать в Усть-Каменогорске. Өскөмендө бир көчөдө өлкөнүн чыгышын жердеген ар элдин үйлөрүн жайгаштырышкан. Жыйынтыгында этно айыл пайда болгон. Ал жалгыз жана Казакстан боюнча эң өзгөчө бакча. Многочисленные туристы, особенно в летний период. Көп сандаган туристтер өзгөчө жай мезгилинде бизде өтө таанымал болуп эсептелишет. Албетте бөтөнчө этнографиялык айылда болгону ал экспонаттардын нак өзү менен кооздолгон. Нукура ички жасалгалар абдан чоң кызыгууну жаратат. Бул эң таанымалы. И вызывает огромнейший интерес. Это вот самый популярный. Этно айылдын башкы максаты Казакстанда жашаган этностордун салтын, тиричилигин жана каадаларын кайра калыптандыруу. Бул жерде бардыгы тарыхый үлгүдө калыбына келтирилүүдө. Имарат жана конок үйлөр негизинен өзүнүн заманбап көчүрүлүшүндө. Ал эми тиричилик буюмдары, кийимдери чыныгы экспонаттар. Алардын арасында кылымдардан ашкандары дагы бар. Данная экспозиция у нас начала оформляться уже Аталган экспозиция бизде 2010-жылы жасалгаланып башталган. Бирок буга чейин өтө чоң алдын ала изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Орус жана казак этнографиясы боюнча бизде материалдар чогулуп калган. Ал эми чакан этникалык топтору менен биз 2009-жылы баштаганбыз. По малым этническим группам мы начали с 2009 года. Этно айылды рекордтук убакытта болгону 28 күндө 8 жыл мурун курулган. Бул этнографтар жана чөлкөм таануучулардан абдан чоң эмгегинин жыйынтыгы болгон. Дайындоо иштери көп жылдар бою аткарылган. Адабий булактар дагы негизделген. Экспедициялар болуп, улуу муун менен кеңешүүлөр жүргүзүлгөн. Искали по регионам. Бардыгын жакшы билген адамдарды аймак боюнча издедик. Ошондуктан Казакстан боюнча казак этнографиясы тууралуу маалымат чогултуу 10 жылга жакын жүргүзүлгөн деп айтсак болот. Около 10 более лет по казахской этнографии. Этно айыл Өскеменде архитектуралык жана этнографиялык жаратылыш ландшафттык музей коргунда орун алган. Аны өз кезегинде мурдагы темир куйма таш буюмдарынын, курулуш таштандылары жана тиричилик калдыктарынын ташталган ордуна курушкан. Место было выбрано, наверное, не случайно, потому что это черта города, и она была захламленная, это бывший завод железных. Бул жер жөн жерден тандалып алынбаса керек, анткени бул шаардын өзгөчөлүгү болгондуктан ал мурдагы темир куйма таш буюмдарынын заводу болгон. Анан албетте бул жерде өтө чоң иштер жасалган. Бул эбегейсиз чоң иш, анткени бул жерден ушунчалык чоң көлөмдө таштанды чыгарылган. Топурак алынып келинип, жашылдандыруу иштери жүргүзүлгөн. Демек каралбай калган жерде мындай оазисти жасоо, маданияттын борборун куруу бул үчүн албетте эрк керек болгон. Максаттуулук жана чоң каалоо, ошондой эле өзүнүн күчүнө ишенүү керек. Целеустремленность, огромнейшее желание и вера в свои силы.
комплекси бир нече зонадан турат: ботаникалык, көгүлтүр көлдөр, жибек жолу жана этно айылдан. Эс алуу бак ландшафт боюнча архитекторлордун белгилешинче, алардын ар бири өзүнүн кайталангыс кооздуу ыкмасына жана аймакты жасалгалоого ээ. Мисалы, этникалык айыл жана анын ландшафттуулугу өзгөчө тапшырманы гана көрсөтүүгө аракеттенбестен, алардын чыныгы чөйрөсүн жана чарбалык жерлерин көрсөтөт. Ал эми чакан бактар өзгөлтүксүз жана пейзаждык стилде аткарылган. Архитектура любого парка строится не только на ландшафтном дизайне. Ар бир сейил бактын архитектурасы ландшафттык жасалгада гана курулбастан, ал жерде бүтүндөй комплекстүү иш-чаралар өткөрүлүшү керек. Ландшафттык дизайн бул кооздуу ыкмасы жана аймактын чечими, пландоо. Ландшафттык кооздоого абдан көп нерсени кошсо болот. Вот к ландшафтному дизайну тут очень много, что можно отнести. Музейдин түптөөчүлөрү ачык асман алдында аныкташты. Иртыштын жанында жашаган казактар 19-кылымда тик бурчтуу таштан үйлөрдү курушкан. Курулуштун жер пайдубалы жок болгон жана чатыры көпчүлүк учурда эки жакка жантая жабылган. Терезелери чоң эмес жана жер таманын топурак же ылай менен бекемдешкен. Көпчүлүк учурда мындай курулуштар эки бөлмөдөн жана ашканадан ашык болгон эмес. Одно дело, когда это построено... Курулуштун курулуп калганы бир иш болсо, башкасы бул үйлөрдүн интерьерин кайра калыптандыруу иши бар. Мисалы, ашкана бул бир интерьер, конок бөлмөсү башка интерьер жана өзүнчө айымдар бөлмөсү бул таптакыр башка. Отдельная женская комната – это совсем другое. Ал эми 19-кылымдын аягында оокаттуу казактын үйүн Кунанбаевдин Корой жайынын үлгүсүндө калыбына келтиришкен. Курулуштун чатыры эки жакка жантая жабылып, жер таманы тактайдан жана терезелери айнектелген. Турак жай 5 бөлмөдөн турат. Түпкүлүктүү бай жашоочулар чатырларын каңылтыр темир менен да жабышкан. Например, Мисалга алсак, биз оокаттуу казактын үйүнө, Жейдибайга, Абайдын туулган жерине бардык. Ал жерде анын үй музейи бар. Биз аны ийине жибине чейин билдик. Кайсыл жерде кандай буюмдары бар жана башка. Ошондуктан качан биз өзүбүздөн көргөзмөбүздү түзүүдө бизге тигил жерде кандай буюмдар болгонуна багыт алдык. Оокат тиричиликтер Орус шаар тургунунун баштапкы имараты болуп, чыныгы үй кызмат өтөдү. Ал Өскеменде Крылов көчөсүндө жайгашкан. Күзгүдө чагылдырууда көчүрмөсү түзүлгөн. Жалгыз айырмачылыгы аны куруу маалында анча жоон эмес устундар колдонулган. Бирок курулуш технологиясын майда бөлүктөрүнө чейин үйрөнүп чыкканбыз. Курулуш Г түрүндө. Курулуштун түзүлүшү 5 турак бөлмөдөн жана кире бериш бөлмөсүнөн турат. Бөлмөлөр ичинен шыбалган. Үй 3 меш менен жылытылат. Примерно так мог жить купец средней руки. Значит, в интерьере присутствуют... Болжол менен орто соодагер ушундай жашай алат. Интерьерде шаардык жашоонун мүнөздөрү бар. Анткени эмерек кымбат баалуу, ошондой эле ал жерде металл идиштер да болгон. Аны менен катар Орусиянын борбордук аймактарынан алынып келинген самоорлор, чайнектер бар эле. Мына, ошондой эле мыкты килемдер. Тактап айтканда, бардыгы ошол учурдун чындыгын чагылдырып турат. Интересные предметы быта, то есть то, что отражает реалии того времени. Этно айылда 20-га жакын архитектуралык объекттер көрсөтүлгөн. Украин үйлөрү, орустун жыгачтан жасалган үйү, корейлердин ханого, грузин Корой жайы жана Азербайжан караты, немис, еврей, армян конок үйлөрү. Ушул эле жерде чечен мунара үйү дагы бар. Баары түп нускасына жакын болушу үчүн Казакстан элдеринин маданий борборуна жардамга кайрылганбыз. Вообще отдел этнография народов был создан. Негизинен элдердин этнографиясы бөлүмү 1988 жылы түзүлгөн. Тактап айтканда, бизде мурда эле экспонаттар болгон. Бирок кээ бир элдердин, айта кетсек, Кавказ элдери же корейлер, уйгурлар боюнча бизде заттар болгон эмес. Ошондон улам бизге этно-маданий биримдиктерге кайрылууга туура келди. И нам пришлось обратиться этнокультурным объединением. Корей ханогу салттуу табигый материалдардан курулган. Негизгилери жыгач, таш жана ылай. Анын негизги өзгөчөлүгү уникалдуу жылытуу түзүлүшү жана жылуу полу. Эшиктери эки жакка ачылма. Терезелеринде жапкычтар жок жана чатыры жука карапа менен жабылган. Немис конок үйлөрүнүн башкысы үй жанындагы бардык курулуштар үчүн жалпы чатыр. Буга окшогон үйлөр көчөгө, адатта каптал жагынан турган. Турак курулушунда 3 бөлмө жана 2 меш болгон. Анын бири ашканада, экинчиси салтанат бөлмөсүндө.
все наши вот эти... Бул бардык биздин объекттерибиз. Алар дыкаттык менен тандалган материалдардын, фото сүрөттөрдүн, чиймелердин негизинде курулган. Башкача айтканда, бул объекттерде бизди ойлондурган эч нерсеси жок. То есть ничего придуманного у нас в этих объектах нет. Уникалдуу комплекс Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев тарабынан 2010-жылы ачылган. Бүгүнкү күнү ал аймактын гана эмес, жалпы өлкөнүн сыймыгы. Ар бир экспозиция жана этностун үйү келгендерди кайсы бир мезгилдерде бул аймакта жашагандардын тиричилиги менен тааныштырат.